Саламатсыңарбы, кадырман окуучуларым. Кайрадан видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбызда кыргыз адабиятында, анын ичинде комедия жанрында өзгөчө орду бар Мырзабек Тойбаев жана анын Жоронун жоруктары чыгармасы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, залкар драматург Мырзабек Тойбаев 1935 жылы 25 январда Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Талдыбулак айылында жарык дүйнөгө келген. 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. 65-68 жылдары Кыргыз илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунда аспирантурада окуган. 70 жылы Кыргыз драматургиясындагы жаңа адамдын образы деген темада кандидаттык диссертациясын жактаган. Эмгек жолун 1958 жылдан радионун редактору, Фрунзе телекөрсөтүү студиясында жооптуу редактор болуп иштөөдөн баштаган. 68-71 жылдары Кыргыз Совет энциклопедиясынын Маданият жана искусство редакциясынын башчысы, Кыргыз СССРинин Маданият министрлигинин репертуардык редакциялык кошмо коллегиясынын башкы редактору болуп иштеген. 77-79 жылдары актерлор үйүнүн директору. 80-85 жылдары Жазуучулар союзунун адабый консультанты. 93-2006 жылдары Кыргызстан драматургтарынын ассоциациясынын президенти. 2006 жылдан бери Кыргыз Республикасынын Маданият ишмеринин ассамблеясынын президенти болуп эмгектенген. 2019 жылдын 8 июнунда 84 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Анын артында Өлбөс, Өчпөс, Эл сүйүп, эл кадырла окуган, Ак пейил, Жүргүлө достор, Жаңы келин, Талаа гүлдөрү, Ак жол, Жоронун жоруктары, Ак бакта деген чыгармалары калды. Ал кара сөздө эле эмес, поэзияда дагы үзүрлүү эмгектенди. Анын ырлары али күнгө чейин эл арасында ырдалып, белгилүү композиторлорго обондорду жазды. Орошон талантына баа берип, элге сиңирген зор эмгеги үчүн Мырзабек Тойбаевка Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз эл жазуучусу деген наамдар берилген. Ал Манас 1000 жылдык медали жана бир катар сыйлыктар менен сыйланган. Залкар драматург Мырзабек Тойбаевдин өмүрү жана чыгармачылыктагы басып өткөн бараандуу жолу бардык кийинки муундарга үлгү болуп кала берет. Анын жаркын элеси элибиздин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Чыңгыз Айтматов бекеринен тынчы жок, дайым издеген адам деп баа бербесе керек. Жоронун жоруктары 3 актылуу комедиясы 1978 жылы жарык көргөн. Бул чыгармага сүңгүп кирерден алдын комедия дегенге токтолуп кетсек. Комедия драманын негизги түрүнүн бири. Анда күлкү келтире турган турмуш көрүнүштөрү, адам мүнөздөрү сүрөттөлөт. Жалаң гана күлкүлүү нерселер эмес, социалдык мааниси бар чоң көрүнүштөр камтылат. Ал эми комедия жанрынын баштоочулары же комедиянын атасы деп гректерде Аристофанды атап жүрүшөт. Ал эми кыргыз адабиятында Ким кантти чыгармасы менен Касымалы Жантөшевди, Жапалак Жатпасов чыгармасы менен Райкан Шүкүрбековди, ал эми бүгүнкү биздин жазуучубуз Мырзабек Тойбаевди дагы айтып жүрүшөт. Ал эми пьеса деген эмне? Ал эң башкысы нерсе, аракет, көрүнүш дегенди түшүндүрөт. Роман же повесть боюнча сахна спектаклге коюла турган болсо, роман менен повесть сахнага ылайыкташтырылат, башкача айтканда пьесага айландырылат. Пьесада эч кандай роман повесттегидей сүрөттөөлөр жок, ал жалаң гана аңгемелешүүдөн турат. Мунун өзгөчөлүгү автор эч качан өткөн чакты колдонбойт. Пьесада окуяны эч ким айтып бербейт, ал биздин көз алдыбызда өткөн сыяктанат. Ал эми Жоронун жоруктары деген чыгармасында силер эмне жөнүндө болот деп ойлоп жатсаңар керек.
Деги эле силер жоро деген сөздү буга чейин кезиктирдиңер беле? Албетте. Мага таянем көп айтчу. Жоро деген бул балдардын, достордун тобу. Же болбосо ошол топту башкарган адамды дагы жоро деп коюшат. Ал эми биздин өтө турган темабызда бир канча достордун жоруктары айтылабы, же жоро деген баланын жоругу жөнүндө сөз болобу? Кеттик анда. Чыгарманы кээ бир сюжеттерине токтолуу менен тема эмне үчүн жоронун жоруктары аталып калгандыгын, анын аталышы эмне үчүн жоронун жоруктары экендигин чогуу талкуулайбыз. Жоронун жоруктары 3 актылуу комедия. Катышуучулар: биринчи жоро, жоронун апасы менен атасы, Мелис жана Мира классташтары, милиционер, экинчи жоро, Алмадай жана анын абышкасы. Интермедиалык биринчи көшөгө ачылды. Биздин пьесабыз 3 актылуу көшөгөдөн тургандыктан бул комедияны бир канча сюжеттик линияларга бөлүп алдык. Биз бүгүн жоронун жоруктары пьесасындагы жалганчылык, тартипке чакыруу, саякаттан четтөө боюнча бөлүктөргө токтолобуз. Жоро деген ким экен? Жоро бул баланын аты, болжолдуу 14 жаштарда болушу мүмкүн. Ал атасы жана апасынын көзгө басар жалгыз уулу. Ошондуктан алар көзүнүн агы менен айланып, жоронун оозунан чыга электе айткандарын аткарышат. Айрыкча апасы. Ал эми жоро болсо өзүнүн классташтарынан айырмаланып, гитара көтөрүп жүргөндө, ар нерсе сүрөттө түшүрүлгөн көйнөктөрдү кийгенде, чачын өстүргөндө, магнитофондон ызы-чуу музыкаларды укканды жакшы көрөт. Чоңойгондо Калымтай саякатчы болсом деп да кыялданат. Айлана ачык. Жоронун апасы чакага суу алып келе жаткан болот. Аңгыча чарчап скамейкага отура калат. Экинчи тараптан жоронун атасы келет. Мына ушул жерде чын эле жорого ким болушуп жатат? Жогорудагы тексттерден күбө болобуз. Жоронун атасы: "Олдо кургурум ай, сен сууга дагы бардыңбы? Апасы көрдүңбү? Сен суу ташы. Тиги торпоктой болгон үйдөгү уулуң корулдап-шорулдап түшкө чейин уктап, анан туруп концерт угат экен да." Апасы: "Укса эмне экен?" Атасы какшыктап: "Укса эмне экен?" Апасы: "Балаңыр жандуу, музыканы жакшы көрөт. Анын эмнеси жаман?" Атасы: "О, бул дүйнөдө да ырды жаман көрө турган жан болобу? Ушу дагы ырбы? Карышкыр уулуп мышыктар миолошкондой. Ой, жоро, тур жалко!" Апасы: "Ойготпо баланы, уктай түшсүн." Атасы: "Ары жок уйкучу. Минтип түшкө чейин мамыкта мамырап жалкоолор жатат. Кече табелин көрдүм. Коолуга алгандан уяласың. Дагы кайдагы бир саякатчы болчумун деп тантыганына кантесиң? Чыдап бүттүм, жетишет, көрсөтөйүн." Апасы: "Сен эмне жалгызыңды урмаксыңбы? Педагогикага туура келеби? Газета, журналдар жазып жатканын окусаң, биздин конституция боюнча баланы урууга укугуң жок." Атасы ачууланып: "Бала меникиби же башканыкыбы? Өз ишчегимдин кулагын кессем койсом өзүм билем." Апасы жалоорунку үн менен: "Теңирден эркек бала тилеп алган өзүң эмес белең?" Атасы ачууланып: "Ошол теңириңде дагы теңчилик жок экен. Болбосо ушул баланын ордуна мага кыз берсе болбойт беле? Бул батчагардын куулук шумдук кылык жоруктары үчүн кулак мурдун эчак эле кесип салуу керек эле." Апасы: "Бала болгон соң ойнойт, ар нерсени ойлойт, кыялкештик кылат. Анын эмнеси жаман?" "Эмнеси жаман?" деп атасы аябай ачууланды. "Биздин жоронун жоруктарын айтып, гараждагылардын баары күлүп жүрүшөт. Уялбай омор аксакалды алдаптыр." Апасы: "Кайсы?" "Эй, кеңсенин кара болчусун айтамын.
тоонун башынан нефт таптым дептир. Абой куш чал ишенип өпкөсүн капшылдатып тоонун башына араңдан зорго чыгыптыр. Анын артынан биздин шопурлар жетиптир. Көрсө жоро мурунку күнү чакага карамай апарып, ошол чокуда булактын астындагы чуңкурга куйган экен. Булар барса, ошол жерден мелтилдетип карамай чыгып туруптур. Ошентип өзүнөн чоң кишилерди алдоого болобу? Апасы: апи, жыгылып майып болбогонуна тобо. Атасы: мындай жоруктары үчүн ага камчы керек. Камчы, а сен болсо тоболойсуң. Апасы: жалгыз балаңда я, ачуу душман акылдос. Апасынын жалоорунку үнү менен айла жоктон анын таламын талашып сүйлөп жатканына боору ачыган атасы: менин ачууланганымды кайдан билдиң? Сен ага чаң жуктургуң келбейт. Ал болсо аныңды түшүнбөгөнүнө күйөм. Балабыз турмуштан ысык суук көрбөй, татаалдыгын сезбей, жашоону оюнчуктай көрүп жүрөт. Береги кошуна мелистеген баланы карачы. Жашы да тең, отличник окуйт, бир да төртү жок экен. Иштегеничи азамат эй. Каникулуна тараар замат биздин гаражга чуркай келип, машинелерди чукулаганды үйрөнүп жүрөт. Баарына убакыт табат. Ана, үнү чыгып жатат. Уктуңбу? Үнү кандай жакшы. Бирок композитормун деп мактанбайт. Алаңгыча Мелистин созолонту ырдаган үнү угулат. Муну уккан жоро магнитофондун үйүн бийиктетип коет. Мелис бир саамга ырдабай туруп калса, магнитофонду токтотот. Мелис ырдай баштаганда кайрадан коет. Ошентип бул дуэль көпкө созулат. Бул окуяны жоронун атасы менен апасы сезип эле турду. Аңгыча жоронун апасы шыбыранып, Мелис ырдабай калганын укканда: жаагы жап болду, Кудайга шүгүр, деп калат. Аны сезген атасы: сазда бака бакылдаса, булбул сайроодон уялат деген. Бүгүн менин ишим чаштан көп. Ошентсе да жоро менен чындап сүйлөшпөсөм болбос, деп апасына айтат. Апасы: Кудай тилегиңди бергир, урушпай жакшы сүйлөшсөң, деп айтат. Атасы: качан эле уруштум эле, деп апасын бир аз жоошутуп коет. Анан жоронун апасы: бай эле ушинтпейт белең, деп жорону чакырып, бир нерселерге алек болуп кеткенде, жоронун атасы бир чака сууну алып, жоро уктап жаткан бөлмөгө акырын кирет. Киргенде жоро эмне кылып жатат дебейсиңерби? Жоро болсо магнитофондун үйүн бийик коюп, музыка угуп, жумшак мамыкта чалкалап жатат экен. Аны көргөн атасынын ачуусу келип, чакадагы сууну жорого чачып жиберди. Анан тамашачынга аралаштыра: ой Эргул, күндүз кечке уктайсың, түндө эмне иш кыласың, түндө каяка барасың, деди. Жоро болсо башка сөзгө аралаштыра: ата, бул эмне кылганыңыз, деп үстү башын карай салды. Аңгыча сырттан апасы келип: ой атасы, эмне кылганың? Сууга түшкөн улактай кылып, деп аралаша калды. Апасынын аралаша калганына дароо ичинен кымыңдаган жоро: сүзөйүнбү сизди, деп атасы менен апасына эркелей түштү. Ошентип атасынын ачууланганын сезип калган жоро ардеменин башын бир айтып, атасынын ачуусун жеңгенге аракет жасады. Ошентип баласын тарбия берем деп жаткан атасы иштен дагы кечикти. Шаша буша ишине
жөнөп кетти. Андан соң апасы Жорого кайрылып, уктуңбу, балам? Атаң сага кандай акылдуу сөздөрдү айтты. Атаңкы жөн көрүп жүрөсүң го. Атаң Куданын куттуу күнү таңдан кечке жумуш кылат. Баары жалгыз сен үчүн. Сен биздин жалгызыбызсың. Жалгызым, айланайын каралдым. Мына ошондо Жоро дагы калп эле ыйламсырап, апа, койчу эми. Мен атамды угам, сыйлайм. Бирок кээде кандайча ушундай болуп калганын өзүм да түшүнбөй калам. Ошого уялам. Анан кечке эле уяла беремби? Уятты мага ким коюптур деп кайра оюмдагыны кылам. Мына ошондо Жоро кайрадан өзүн өзүнө алаксытып, карабелдер кетишет жээктен ары, эскадрам жөнөйт менин дагы, унутпай көрөм түшүмдө сени, ахапа ахапа ойготпо мени, ахапа ахапа ойготпо мени деп ырдап калат. Апасы болсо сүйүнгөнүнөн, көлөкөмдү, кош бөйрөгүмдү кошо чабайыным, сенин класстан класска калбай көчкөнүңдү куттуктап, береги көйнөктү алып койдум. Карачы, кандай татынакай. Жоро дагы корстона, акпы? Ак көйнөк азыр мода эмес. Кече журналдан көрдүм. Варшавада мындайды эч ким кийбейт. Эгер мындай көкүрөк бетинде корооздун аркасында тоту куштун, анан кооз гүлдөрдүн сүрөтү болсо, кеп башка эле. Мегин, атам жыйналышта кийсин. Апасы айтар сөзүн таппай, ачыгыраак гүлдүү корозу барын издеп көрөйүн деп жалпаңдай түшөт. Анда Жоро, тоту кушу да сөзсүз болсун, ал болбосо пил болсо да мейли, же оозун ачып аркырап турган, же крокодил болсо да андан сонун деп. Андан ары оолактап жүрүп кетет. Апасы болсо, ай койдум, издейин балам, издейин. Баса, атаң бу түйүнчөктү тамагын унутуп кеткен турбайбы? Апарып берип келе койсоң, атаң сага ыраазы болот, жанагылардын баарын кечирет. Дароо эле мурдаңкы адатына түшкөн Жоро, койчой, керек болсо келип өзү ап кетер деп болбой коет. Апасы, болуптур, барбасаң, сен музоону сыгар, мен өзүм апарып келейин. Жоро, кичине ойноюн, анан сугарам, жумругурга өлбөйт. Аңгыча музоо дагы маарап калат, мөөрөп калат. Мөө! Ана көрдүңбү? Музоо дагы курсагы ачканынан мөөрөп жатат. Өлбөйт. Кыйынчылыкка ушу баштан көнүксүн. Ушу сен апа, бекер убара болосуң. Чыдамкайлыкка бала көндөн үйрөнүш керек. Деп өзүнчө акылдуу киши сыңары Жоро апасына каяша кайтарат. Анда апасы, сениңче сага да тамак бербөөм керек экен да. Музоо деле сендей бала, бакпаса чоңойбойт. Ай, акыр замандын балдары, ай, деп башын чайкайт. Анда Жоро, музоого теңейтимиш. Каргага теңелип каздын буту сыныптыр. Музоо ким, мен ким? Деп корстанат. Апасы кетери менен кайрадан музыканы коюп алып Жоро өзүнүн билгендерин аткарып жүрө берет. Жагалмай деген жаман куш, жар ташка барып конгон жок. Жаркынды жазар тең урбун, ойтобой, жана жайробой. Ушинтип музыка угуп кетип жатканда алдынан кошуна классташы Мира чуркап чыгат.
Саламатсыңбы, Жоро? Жоро корустона. Саламатсыңбы? Мира. Мен сени кубандырганы келген жокмун. Жоро. Эмне болуп кетти? Мира. Биздин класс бүт бойдон 5 күнгө борборго бармай болдук. Туристик путевка менен. Жоро. Ура! Мира. Мукактана. Биздин класс бүт. Бирок сенден башкасы. Жоронун дароо ачуусу келип. Түшүнгөн жокмун. Сен эмне дедиң? Мира. Биздин класс бүт барат. Сени тизмеден чыгарып ташташты. Кошулбай калдың. Жоро. Мениби? Кошпой коюштубу? Ким ошентти? Мира. Мен канча таламыңды талашсам да укпай коюшту. Андан дагы парикте иштөөгө бүт класс келсе, жалгыз сен барбай койдуң. Ошондо мени эч кимге көрүнбөй үйүңө чуркап келсем да жок экенсиң. Кыйкырбайсыңбы? Мен тиги ит мурундун ичинде эле отургам, улуу саякатчы Колумб жөнүндө китеп окуп. Мени барбасын деп ким айтты? Агайбы? Мира. Классташтардын арасында сөз болгондо Мелис ордунан туруп, Жоро парикте иштебесе деле эмнеге барат деди. Анан классташтардын ортосунда колго салынып, ошентип сен тизмеден чыгып калдың, деди. Анда Жоро жини келип, ошентиби? Шашпай эле турсун, акесин таанытам, желин чыгарып коеюн, көптөн бери менден бирди көрө эле кал, деп жинденип калды. Мына ошондо аңгыча алдынан классташы Мелис дагы чыгып калды. Мелис Мира менен Жорону көрүп, саламатсыңарбы? Жоро. Алик албастан туруп, Мелис, мен сени биздин мектептин боюнча, атүгүл бүтүндөй район боюнча мыкты окуучу деп жүрсөм, адашкан экенмин. Анан сен мени геологдордун тапшырмасын аткарып, силер менен бара албасымды кайдан билесиң? Мелис, мен эчтеке билбейм. Ошондой де, деп Жоро какшыктагансып. Мени парашют менен тоого ташташат, геологдордун группасына кошуп, машина өтүү үчүн тетиги тоо аркылуу жол салууга болобу жокпу, биз бир бийик чокуну изилдөөбүз керек. Эгерде баары мен ойлогондой болуп чыкса, анда ал чокуга менин атым коюлат. Чокулардын баарына ат коюла элек, айрымдары жөн эле баланча номердеги бийиктик деп аталып жүрөт. Бирок мен кече силер менен бирге парникте иштей албаганыма өтө өкүнөм. Документтеримди толтуруп калбадымбы? Мелис. Кечирип кой мени, билген эмесмин. Сен бизге эртерээк эскертип койсоң болмок экен. Ырас эле ал жактан келбей калсаңчы, анда кандай болот? Десе, сөздү бура Жоро. Коштошордо тартып калайлы. Кайра көрүшөбүзбү жокпу ким билет. Иттей гана оор ушу тапшырма. Силердин жөнөгүңөрдүн урматына бир бөтөлкө вино сатып алып, чоң кишилер айткандай шайтан моюн сындыралы. Анда Мелис, энеке бай, вино ичелик дейсиңби? Жигитке жетим ишөнөр аздык кылабы? Деп өзүнчө жакшы иш жасап жаткандай Жоро корстона сүйлөйт. Анда Мелис, бирок бул жакшы өнөр эмес, тартипсиздик, шоктук, деп экөө атайлашып сүйлөшүп жатканда, алаңгыча сөздү башкага бурган Жоро, Мелис чатакташпайлы, дүкөнгө барып кел дейт. Ал эми Мелис болсо, мен барбаймын, сен деле барбай эле кой дейт. Анда Жоро, сен барбайсыңбы? Мелис, барбайм. Жоро, азыр байке деп барасың? Мелис, жок, эр болсоң бардырып көрчү. Алаңгыча Мелистин колундагы топту Жоро дүкөндү көздөй тээп жиберди. Ал эми
Мелис болсо журоо экөө мушташа кетти. Алаңгыча дүкөндүн ары жагында милиционер келип, терезени ким сындырды деп журоонун колунан кармап калды. Журоо болсо, мен эмес, тетиги деди. Мына ошентип биринчи көшөгө соңуна чыкты. Эгер пьеса силерге жаккан болсо, дал ушул жерден токтото туралы. Кийинки видео сабагыбызда экинчи, үчүнчү көшөгөлөргө токтолобуз. Ал эми чыгарманы айтып берип жатканымда кандай макала каптарды жолуктурдуңар? Фразеологиялык сөздөрдү кезиктирдиңерби? Автор жөнүндө 10 фактыны дагы адаттагыдай дептериңерге көчүрүп койгула. Комедия пьесанын эрежесине назар салгыла. Ал эми достор, эң негизгиси, журоонун канча жалганын байкадыңар. Биз жогорудагы сюжеттик линияларды анализдедик. Эмне үчүн саякатка барбай калгандыгын, журоонун эмне үчүн тартипсиз болуп жаткандыгын азын-оолак сөз кылдык. Ал эми үйгө тапшырма жогорудагы каармандарды, алардын ким экендигин байкадыңар окшойт. Анда экранда көрсөтүлүп турган каармандардын бирине сөзсүз амандык катын жазгыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Биринчи көшөгөнүн соңу, экинчи, үчүнчү көшөгөдө көрүшкөнчө. Социалдык тармактардан мени Нургүл Тайыр кызы деп издесеңер болот. YouTube каналыма жазылууну унутпаңыздар. Жеке куржунума кат жөнөтсөңүздөр сөзсүз жооп калтырам.